Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sizler менен Курмангазы. Араб тилин сүйгөндөр үчүн, араб тилин окугусу келгендер үчүн силерге кубанычтуу кабар. Жаңы жаңы курстар ачылууда. Ушул Силсилати Нурул Баян деген китеп менен азыр биринчи курс жөнүндө айта кетейин. Курстар ачылууда араб тилин үйрөнгүсү келгендер үчүн нөлдөн баштап, тамгалардан баштап, сүйлөгөндү билип, словардын запасын топтоп, эң жакшы бир китептердин бири менен баштап атам. Иншаллах бул YouTube каналга бир кээ бир сабактары жүктөлөт. Жана калган сабактары жабык Telegram каналда болот. Баракаллаху фикум. Эми ошол сабактарга катышуу үчүн же китепти заказ бериш үчүн силер могул номерге кайрылып, заказ кылып же болбосо сабактарга жазылсаңыздар болот. Сабактар толугу менен жазылат, өздөрүнүн тесттери болот. Өтө эффективдүү китеп. Азыр иншаллах көрөсүңөр өзүңөр дагы биринчи сабактан байкап. Баракаллаху фикум. Эми бул китеп тууралуу айта кетсек, бул Нурул Баян деген китеп, Силсилату Нурул Баян, то есть серия Нурул Баян деген сөз да. Бул карагыла Мa'hadul Имарат ли ta'lim al-lughati al-arabiyyati lil-aajim дейт. Бул Эмират, Арабский Эмираттан келген китеп. Бул китеп жок Кыргызстанда, айтып коеюн, бул менде эле бар. Баракаллаху фикум. Өтө эффективдүү китеп. Бул китеп неге окшош? Биздин Египетте окуган программага катуу окшойт да. Египетте ушундай. Мустава 1, мустава 2, мустава 3 деп кетесиң да. Муставаларга чейин мустава мукаддима деп кетет. То есть подготовительный муставалар уровеньдер даярдалган. Анан кийин мукаддима ба кетет, анан кийин тамхиди деген подготовительныйлар кетет. Баракаллаху фикум. Эми мукаддима алиф, азыркы китептин аты мукаддима алиф, караңыздар. Эскерте кетейин, китеп заказ берип же болбосо сабакка жазылгыңар келсе, улантып ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Силерге жооп беришет. Баракаллаху фикум. Эми китепти баштайлы. Бул жерде аль-хуруфул арабия деп айтылып атат. Араб тилинин арабский буквы деген сөз да бул. Араб тамгалары. Биз алиф ба та са деп классикалык жол менен кетпейбиз, биз башкача жол менен кетебиз. Биз сразу практикага кетебиз. Эмне үчүн? Анткени сиз бул жерде как раз жазып үйрөнүп алсаңыздар болот. Китеп уникалдуу деп атам. Өтө жакшы упражнениялар, өтө жакшы тадрибаттар, тамринаттар, тамариндер аябай көп. Жазганды да үйрөтөт, көп нерсени үйрөтөт. Сөздүн ичинде, ортосунда, башында, аягында кандай жазылат, полностью үйрөтүлөт. Караңыздар. Өзүңөр жазып үйрөнүп алсаңыздар болот. Эми бул сабакта эмне деп атат? Аль-харакату салас. 3 харакат. Араб тилинде тамгаларга эмне үчүн мен алфавитти окуткан жокмун, анткени все равно ал тамгаларга харакат деген коюлат. Билсеңиздер, билгендер билсе керек. Бул а, и, у деген кичинекей белгилер. Фатха деп айтылат, а десе, и десе касра деп айтылат, ад-домма у деп айтылат. Эми ошону ар бир тамгага азыр автор коюп чыгар. Нактубул хуруф al-мафтухата ва нантиqu хаказа. Awwalan al-huruf al-arabiyyatu bil-fathati. Биринчиден фатха менен дейт. Араб тили тамгалары фатха менен. Нактубу биз жазабыз ушинтип дейт. Жана ушинтип айтабыз дейт. Кантип айтабыз? А, ба, та, са бардыгын а деп айтып кетебиз. Мисалы, хамзаны эмне дейбиз? А. Баны ба, таны та, саны са, жимди жа, ханы ха, хану ха, далды дал, за, ра, за, са, ша, со. Бо, жон айтып атам, көрдүңөрбү? До. Анткени жон тамгалар бар. Да деп айтылбайт. До, то, зо, а, га, фа, ка, ка, ла, ма, на, ха, ва, я. Мындай жөнөкөй алифтин үстүнө харакат келбейт. Бир кола харакат келбейт. Ал эми харакат келсе, алиф менен жазылат да дайыма. Ой, кечиресиңер, хамза менен. Эми фатха менен болгон сөздөр. Фатха менен болгон сөздөр. Акыркы харакаттар жок, байкасаңар, баарын сукун кылып кете бересиңер. Сукун деген айтпайсыңар да, с деп токтойсуңар, мисалы, ф деп токтойсуңар, д деп токтойсуңар. Зорф, конверт. Бейд, чумуртка. Калам, калем. Жабал, то. Фарос, ат. Жазар. Сәйіз, Джамал,
Тө. Бақара. Бақара. Уй, ақырқын оқымай қоямыз, Уй, көрдіңдер бе? Бардығы фатха менен. Егер сілер, иншалла, жабық телеграмға канал қосылсаңар, ал жақта тесттер болады. Тесттер болады, экзамендер болады, кәдімгідей сабақты оқып, жазып, экзамендерді толтырып, бал топтап, кейінгі сабақтарды оқып кете бересіңдер. Баракаллаху фикум. Эми домма менен. Домма деген қандай? Сәниян әл-хуруф әл-арабия деп қойып тұр. Бит домма деп жазылбай қалған ұқсайды, домма менен дейді. Нактубу әл-хуруф әл-мадмумата ва нантиқу хакеза. Ушинтип жазабыз, жана ушинтип айтабыз. Мисал қарағыла, мындай белги келсе, у, ошол эле тамгалар бардыгы у деп айтылат. У, бу, ту, су, жу, ху, ху. Ду, зу, ру, зу. Су, шу, су. Ду, ту, зу, у, гу. Фу, ку, ку. Лу, му, ну. Ху. У, ю. Алифке коюлбайт дедик, Эми домма менен болгон нелер сөздөр. Хубз, хубз. Некен? Нан, мушт, мушт. Тарақ. Зуро, тамырбутан окуй коебуз. Зуро, жүгөрү. Зуфур, зуфур, тырмак. Добу, добу, шакал. Фуль-фуль, фуль-фуль, перец. Туфаха, туфаха, алма. Усфур, усфур, чымчык. Эми касра менен. И, би, ти, си. Жи, хи, хи. Ди, зи, ри, зи, си, ши, си. Ди, ти, зи, عي غي في قي كي لي مي ني هي وي ي алифке коюлбайт. Эми мисал караңыздар. Сразу эле практика алган да. Касра менен айнаб жүгөрү. Намир тигр. Хатиф телефон. Китаб китап. Жидар стена. Мифтах ключ. Уисада жаздық. Биттих арбуз. Баракаллаху фикум. Эми бул жерде көнүгүүлөр келген, бирок муну өзүңөр өз алдынча окуп койсоңуздар болот. Силерге үй тапшырма болот кийин иншалла. Жана жабык телеграм каналында тесттер болот, экзамендер болот. Ошол жерден жазып сдавать этсеңиздер болот. Баракаллаху фикум. Караңыздар, бул жерге өзүңөр деле жазып колдоно берсеңиздер болот. Китеп заказ кылыш үчүн же болбосо сабакка жазылыш үчүн жана башындагы 0705 0035 25 деген номерге кайрылсаңыздар болот. Баракаллаху фикум. Жолугушканча. Аллаху а'лам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.